Топчугүл Шайдулаева, контор катын, аңгеме. Эле чак кечки тамагын жеп, жатууга камурганда Зыйнаттын очогуна жаңы гана от жагыла баштайт. Кечки тамакты элден кеч ичкенге бул контор катындын күйөөсү, балдары эбак көнүп бүтүшкөн. Зыйнат кызматынан ар дайым кеч келет, үйүнөн эрте кетет. Ар дайым ишинин көп экенине, оор экенине даттанат, бирок кызматын өлсө таштагысы келбейт. Өмүр бою ушинтип иштеп келет. Ага үйүндөгү бала тарбиялоо, толгон токой түшүктөн мурда кызматы өйдө. Өмүрүнүн маанисин да кызматынан көрөт. Зыйнат деп азан чакырып койгон атын Зина деп өзгөртүп да алган. Таң эртең элден өзгөчө жасана кийинип, көчө бойлоп кызматына баратканда уюн саап, коросун шыпырып аткан же очогуна от жагып, балдарына эртең мененки тамагын даярдап жүргөн карапайым көчөлөштөрү аны суктана карап турганын туюп, ичинен куудуңдап, ниетинде өзүн алардан 1000 эсе өөдү сезип, ан сайын моюнун койтуп, кайкалап өтүп кетет. Жолдон ора жолугуп, ийилип учурашкандарды, ага карата кошомот кылгандарды көргөндө ичинен ого бетер менсинет. Ушинтип айылдаштарынын арасында өзгөчө болуп калганына контор катын өтө мактанчу. Ал иштеген район борборундагы конторго күн сайын агылып арызданган адамдар келип кетчү. Алар аны кудайындай көрүп, жалынып жалбарып, Зыйнат Расуловна же Зинайым деп ага кайрылып жардам сураган учурда бул контор катын өзүнчө эле бир чыйрала сурдана түшчү. Дүйнөнүн туткасын кармап тургандай каада күтүп калчу. Анын бул сүрдүү жүзү өзүнөн чоңдорго барганда таптакыр жайдары тартып, нурдана түшөт. Кандай тапшырма берсең да даярмын, тилдесең да, сөксөң да макулмун, бир гана мени иштен бошотпосоң болду деген анын жүзүндөгү жазууну кайсы чоң болсо да окуй алчу. Ушундан улам аны каалагандай иштетишчү, тындырбай, үйүнө кетирбей, кээде майрам күндөрү да жалгыз өзү чоң конторду кайтарып, дүжүр болуп калууга Зыйнат жан дилден кайыл эле. Эптеп эле андан чоңдор кыйкымдап, иштен бошотуп койбосо болду. Убагында тамак жеп, убагында уктап, аялы бар кишидей болбогон контор катындын мугалим болуп иштеген жоош күйөөсүн айылдаштары бир чети аяп, борооруса бир чети аны кемпай дешчү. Мындай катын менен бир күн да жашоого болбойт, айрыкча айыл жеринде. Күндөрдүн биринде контор катындын эрин жумушка бараткан жолдон Калипа кемпир тосуп туруптур. Сөзү бар экенин айтып, өзүнчө эле толкунданып сүрдүп алыптыр бечара. Кебин араң баштады, бирок того терин айтты. Менин кызымды ал токолдукка, жакшы аял болуп берет сага. Үйдөн качкан конторчу аял алып, пешенеңди эле жылбады балам. Бул бейтаалай кызымдын багын ач. Баласынан коркпо, мен аны өзүм эле багып алам. Конторчу аялыңдын оту менен кирип, гүлү менен чыгат. Кемпир ушунчалык жан дил менен мээрим чачып, муңайым бир өтүнүч менен жалбарып жиберди. Контор катынын күйөөсү эмне дээрин билбей, дел болуп саамга туруп калды. Ал аялынан коркчу. Ушундан улам кемпирдин бул сунушунан чоочуп кетти. Күнөө кылган кишиче жан жагын карап да жиберди. Жолун тороп колдон алган кемпир муну жоопсуз кое берчүдөй эмес. Эмне деп атасыз эже? Менин аялым бар. Анын ким экенин жакшы билесиз. Мени эртең эле алып барып каматып салат. Же болбоду дегенде үйдөн кууп чыгат. Кемпир ого бетер контор катынын күйөөсүн колунан кое бербей, өз оюн бекемдеп кирди. Токолуң болсо, аялыңдын өзүнө жакшы да. Кызматтан келсе, үйү жыйналуу, тамагы белен, кир когу жуулуу, балдары каралуу, коросу шыпырылуу. Сен аны менен ачык сүйлөш. Угушума караганда ага азыр күйөөнүн деле, бала чаканын деле кереги жоктой. Деги намысың бар жигитсиңби? Эшигиңе уй байлап, элге окшоп каймак май жебейсиңби? Карып калган ата-энеңе чай пайың бербейсиңби? Өмүр бою баш көтөргөн катындын башы пәс эри болуп жүрүп өтөсүңбү? Катарда да, санда да жок болуп. Кемпир эми каттуулап сүйлөй баштады. Эч кандай жооп айта албаган,
коркуп кеткен эркекти карап туруп, анын көзүндөгү баягы мээрим, убайым өчтү. Ачуусу келди. Түңүлгөн кишиче намыссыз эркектин баятан кабыштыра кармап турган колдорун өзүнөн өзү бошотуп, аз жерден анын бетине түкүрө жаздап, шагы сынган кемпир сүйлөнгөн тейде ачык турган дарабызасына шашып кирип кетти. Чоң жолдун так ортосун жарып, контор катындын эри жоого бараткансып, адаттан тыш шашып басып келатты. Калипа кемпир анын көптөн бери көкүрөгүн өйгөн жыратын оюп алгандай болду. Чынын айтса, контор катын менен бир үйдө жашоо анын өзүн да эбак эле тажатып бүткөн. Бирок чолпондой болгон эки колун кантип кыят? Бир кезде чайналып, акыры тим калган, тагдырына моюн сунган. Азыр кийген кийиминин этек жеңи желбиреп, жоош момун жүзүн ызалык каптады. Жүрөк тереңиндеги эчейин жылдар уялаган арманы көмөкөйүнө келип, жумушка бараткан жолунан адашып, айылдын мас көчөсүнө бурулуп кетти. Ары колуна келген эркек ал жерде биринчи эле кезиккен айылдашы менен түш огончо арак ичти. Ушул күндөн баштап көл боюндагы айыл дагы бир ара кеч менен толукталды. Аңгеменин аягы. Сиз уккан аңгеме «Контор катын». Аңгеменин автору Топчугүл Шайдуллаева. Үн коштогон Айзат Канатбек кызы.